Демек, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, убактыбыз өтө аз. Ошон үчүн азыр мен негизги маселелерге токтоп кетейин. Жакшы кунт коёйлу. Амал кылгангачы толук Алладан жардам сурайлы. Караңыз, ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Жакшылыкты ниет кылайлы, жакшылыкка дуа кылайлы. Суфьян ибн Уяйна рахматулла алейх менмин деген табийиндерден кирпеди. Бул не дейт Суфьян ибн Уяйна? Айтат, жакшылык менен жамандыкты билген киши акылдуу эмес. Жакшылыкты, жамандыкты билген киши акылдуу эмес. Акылдуу эмес. Аны акылдуу деп айтса болбойт. Жакшылыкты билип аткарган, жамандыкты билип таштаган, ушул акылдуу дейт. Мен сөз түшүнүп алдымбы? Жакшылыкты жана мен билем, жакшылык кайсы экенин билип эле турам, жамандык кайсы экенин билип эле турам. Жок, сиз акылдуу эмессиз. Сиз качан акылдуу болосуз? Жакшылыкты билгенден кийин кылыңыз да. Эмне үчүн кылбай атасыз? Жамандыкты билгенден кийин таштаңыз да. Эмне үчүн таштабай атасыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани fa iza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Жаман иштерди таштаганды сураймын. Биз сурабайт экенбиз да Алладан. Алладан сурайлы, жакшы иштерди кылганды сурайлы. Анан тоофик ачылат. Бүгүн биз кылбайбыз, кылсак рияköрлүк үчүн кылабыз. Мусибат. Жок тугандар, жакшы ишти кылайлы, Алла үчүн кылайлы. Элден мактоо күтүү эмес. Кайненем мени мактасын эмес. Gelinin meni maktasın emez. Biz Allah maktasın deyip kılaylı. Allah maktasın. Niyetinizi tüz koyunuz. Tuğra koyunuz. Kaynenenizge su kuyup beri atasız mı? Giyimin juyup beri atasız mı? Uşu menin güyömdün apası. Çok. Allah'ın razıçılığı için Bani İsrail'e bir zınakor ayal. Zınakor ayal. Uşu bir Allah'ın mahluğuna rayım kılıp, kızmat kılıp, beyişke girgen eken. Bolgonda da it degen. İt degen, it. Бұл чочкодон кийинки экинчи махлук najasat боюнча, najasул айн бул. Ушуга Бани Исраилда зынакор аял. Жолда өтүп баратса, бир ит чаңкоодон өлөйүн деп калган экен. Тилин чыгарып, топурак жалап калган экен. Суусап, мына деп. Карап тур дагы боору оруп кетиптир ушугач. Кой ушуга бир кызмат кылайын. Алланын бир махлугу эле деп өзүнүн галошун чечип, анан кийин мына немеси менен жолугу менен байлап, кудуктан суу алып ошо итке берген экен. Итке суу бергендигине Алла Таала ушунусун кабыл кылып, Алла Субханаху ва Таала буну бейишке киргизген. Эми адамга кызмат кылсаңыз канча сооп аласыз? Адамга кызмат. Биздин алдыбызда урматтуу эне эже карындаштар, урматтуу келиндер өзгөчө алдыда сооп болбой атат. Ошон үчүн биз сооп кылгыбыз келбейт. Тирешип турабыз, санашып турабыз. Мага жакшылык кылса кылайын, салам берсе берейин, бир нерсе алып келсе ошо кайтарайын деп. Жок. Алдыбызда сооп болсун. Пайгамбарыбыз айтты, суу жок жерде карап туруңуз. Суу бар жерде суу берсеңиз, кул азат кылгандай сооп аласыз. Суу жок жерде суу берсеңиз, адам тирилткендей сооп аласыз. Мушкатын масабихте келет. Суу бар. Ушул жерде деле суу берип койсоңуз, чай бар, чай берип коюңуз. Кандай сооп аласыз? Бир кулду азат кылгандай сооп аласыз. Канча пияла чай бердиңиз кайненеңизге? 10 пиялабы? 10 кулду азат кылган соогун аласыз. Эсептеп бир китепке жаза бериң тетрадка. Бир айдыкын сонайсыз ана. Эртең кыямат күнү Алла Таала берет, бирөөсүн бербей койсо айтыңыз ана. Бардыгын берет. Эгерде суу жок жерде суу берсеңиз, өлүк адамды тирилткендей дейт. Биз туугандар, биз мынаке ошолор болсо, субханалла, жаныбарларга райымдуулук кылып, Алланын ыраазычылыгы үчүн бейишке кирип кетти. Биз адамдарга, мусулмандарга, кайненеге, келинге, атабызга, балабызга зулумду кылып дозокко таяр болуп атабыз да. Биз каякта кетип атабыз, каякта жашап атабыз. Мына биздин мажлисибиз илимий мажлис, биздин мажлисибиз диний мажлис. Жакшы түшүнөйлү. Ортодо качан, үйдө качан береке болот, качан райымдуу жашоо болот, качан пайгамбарыбыздын жашоосу болсо, пайгамбардын сүннөтү болсо, пайгамбарыбыздын жашоосу шүгүр менен эле, пайгамбарыбыздын жашоосу каниет менен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям угуп алыңыз, 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйү ушунчалык кичинекей эле. Айша энебиз айтат, ушу саждага барганда мен путуму мындай ийип алат элем дейт, тиземичи? Сажда кылып алсын деп.
Başka komnata yok. Kayakta başka komnata. Bizde kança hazır ikinci etaj, birinci etaj, dağıle içimiz tar, dağıle kıyınçılık, dağıle problema. Tuğanlar üydün kozduğu buyumlar menen emez. Üydün kozduğu oşo töşöktөр menen emez. Bilip koyunuz. Oşol jerde idiş ayaktar menen baktılуулuk emez. Üydü kaçan baktılуу bolot? Kaçan elhamdülillah üyübüzde uyattуулuk bolsa, imandуулuk bolsa, takvalık bolsa, jönököylük bolsa, adamgerçilikti bolsa, üyde namaz bolsa, zikir dua Kur'an bolsa, buna üyde sünnet bolsa, oşo menen üy baktılуу, oşo menen üy koz bolot. Biz her nerselerdi tolturup anan keyin ne de atabız? Eğimi baktılуу bolsam gerek dep. Eğimi baktısızlığı baştaldı. Aga karabayla men bunu eşke çıkıp ırgıtı birle dep atkan jerim jok. Bırak bağlılıktu, bağını buğa berbeyle koyunuz. Buğa berbeyle koyunuz. Meni bul tıra versin beyle. Oşon üçün alımlar aytkan, qaysı üyde, qaysı günü tamak pışpay kalsa, açka uqtaşsa, şükür kılışsın. Menin üyüm bir gün bolsa da paygambarımızın üyüne okşadı depçi. Biz ne de topolan kılıp berебиz? Bugün et yok, bugün tamak yok, bugün nan yok, bugün çala pışıp kalıptır, pışpay kalıptır dep. Uğruşup ketip, topolan uğruşup. Dağı oşa menen toktop kalsa gana, çap, urup, dağı başka neme. Astagfirullah ve atubu ileyh. Çok tuğanlar. Paygambarımızın arkasını karap yaşaylı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'den Hadiçe enemiz kanday ene, Fatima enemiz kanday ene, Ayşe enemiz kanday ene. Mına enelerge ülgüler oşolar. Mına batıştın cılangaçı, uyatsızlığı, joluğun ırgıtı verip, çaçın kıskartıp, erkeke okşagondor. Bular ülgü emez. Ülgü emez sizlerge. Bular dozoka bara turgandan ülgüsü. Beyişke bara turgan ülgü eneler alar bölök. Alar bölök eneler alar. Alar bölök eneler alar. Şunun için inşallah karаңыздар. Bir ene Allah akbar. Her bir ayal, her bir kız. Bul Allah akbar. Bul birinci medrese bul. Birinci medrese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Eyyuma imraatin sallat khamsaha ve samat şahraha ve ataat ba'laha ve ahsanat farcaha fetedhul min ayyi abwabil cenneti şa'at. Qaysı ayal 5 vakit namazını okusa, orozosunu tutsa, güyösüne başı ise, ayverin saktasa, beyişti 8 eşigi teң açık, kalağandan girsin dedi. Kalağanından girsin dedi. Mınake, kalağandan girsin dedi. Oşun için hurmatlı eneler, en birincisinde cevapkerçilik, birinci iman. Biz жүрегімізде işenimiz tuğra olsun. Ölgönden keyin tirilem dep yaşaylı. Uyattуулuk bizim uranımız bolsun. Uyattуулuk bizim uranımız bolsun. Buna takvalık bizim sıymığımız bolsun. Takvalık bizim sıymığımız bolsun. Men bugün elhamdülillah gözüm menen günah kılgan jokmun. Bugün elhamdülillah tilim menen günah kılgan jokmun. Kulağım menen günah kılgan jokmun. Tilim menen biröni aldagan jokmun, biröni kargagan jokmun, biröni uşaktagan jokmun. Allah Taala narazı bolup turgan şirk sözünü aytkan jokmun. Tilim bugün elhamdülillah. Kulağım menen men gıybat ukkan jokmun. Muzika ukkan jokmun, aram ukkan jokmun, jala ukkan jokmun. Kulağım bugün taptaza. Elhamdülillah. Oyum menen men biröni bir jaman gümön süregen jokmun. Жүрөгүмдө бирөөгө текеберлик кылган жокмун, бирөөгө көрө албастык кылган жокмун, ач көздүк, ичи тарлык кылган жокмун. Колум менен бирөөгө жамандык кылган жокмун. Уурулукка барган жок, путум арамга, казиного, карта ойногонго баскан жок. Мен elhamdülillah бүгүн денем таптаза шүгүр кылайын. Мына. Ошончо демек, биринчи ишенимдерди оңдойлу. Ишенимдерди Алла Таалага болгон ишенимди бекем болсун Аллага. Жоктон бар кылуучу дагы Алла, өмүр берүүчү дагы Алла, ырыскы берүүчү, амандык берүүчү, жакшылыкка товфик берүүчү, жамандыктан сактоочу, эртеге дозоктон куткарып, бейишке киргизүүчү Алла, андан башка эч ким. Жүрөгүңүздө ишеним бекем болсун. Бардыгын өзү кылат Алла Таала. Allah subhanahu wa ta'ala egerde biröөнү beyişke kirgizse, ani eç kim dozokka kirgize albayt. Biröөнү dozokka salsa, ani eç kim çıkar albayt. Allah biröөгө ölüm berse, ani aga eç kim жашоо бере албайт. Biröөгө Allah жашоо берсе, ani eç kim өлтүрө албайт. Allah biröөгө izzat berse, ani eç kim кордай албайт. Biröөнү кордосо, ani eç kim Allah Taalaga ana eç kim izzat бере албайт тугандар. Allah kimge ziyan kalasa, Allah'a eç kim aga payda бере албайт. Kimge Allah Taala жакшылык kalasa, aga eç kim ziyan бере албайт. Жүрөгүңүздө ишеним бекем болсун тугандар. Алланын бергенине разы болойлу. Канчалык Allah өмүр берди, канча ден соолук берди, канча өң берди, канча өң түс берди, канча рызкы берди, канча бала чака берди. Разы болойлу Allah Таалага. Allah Таалага разы болойлу.
Бирок дагы бир нерсени жакшы түшүнүп алыңыз. Сулуулукта бактылуулук жок. Жакшы угуп алыңыз. Байлык, мансапта бактылуулук жок. Даже ушуга чейин айтайын, көп жашаганда да бактылуулук жок. Бала чакалуу болгондо да бактылуулук жок. Бактылуулук Алланы разы кылууда, динде. Пайгамбарыбыздан сураган, эң мыкты адам ким дегенде, көп жашаган, жакшы амалдарды кылган. Эң бактысыз адам ким? Эң жаман адам ким дегенде, көп жашаган, жаман амалдарды кылган деген. Көп жашаган, аз жашаганда маселе эмес. Татыктуу жашаганда, таза жашаганда, адал жашаганда, туура жашаганда, таква жашаганда, мына ушуда кеп. Аз жашайсызбы, көп жашайсызбы? Бул сиздин биздин колубузда эмес. Биз буну чечпейбиз. Буну Алла чечет. Жашоону жаратуучу, жашоону берүүчү, ал өзү чечет. Канча жашайбыз? Ага көп эле кыжалат боло бербеңиз. Анан көрө кандай жашайбыз? Ушуга кыжалат болуңуз. Качан өлүп калам деп кыжалат болбоңуз. Кандай өлүп калам? Тообасыз өлүп калбайын, намазсыз өлүп калбайын. Арам да намаз окубай жатып өтүп кетпейин. Зекетти бербей жатып өтүп кетпейин. Орозо кармабай, Кур'ан окубай, Алланы тааныбай, ахиретке даярданбай өтүп кетпейин. Кабырда сизди эмне күтүп алат? Намаз күтүп алабы? Амалдарыңыздын бардыгы кабырда сизди күтүп алат. Амалдардын бардыгы кабырда күтүп, ахиретте күтүп алат. Бизди сизди амалдарыбыз күтүп алат экен. Жакшы амалыбыз да күтүп алат, жаман амалыбыз да күтүп алат. Ошондуктан келиңиздер, жакшы болойлу, оңолойлу, бирибизге жардам берейли, бири-бирибизге жардам берейли. Бул жерде сөзсүз иншалла насаат айтуу, бирөө жакшылыкка чакырса жаман көрбөңүз. Мечитке чакырса жаман көрбөңүз. Ай, жолук салын десе жаман көрбөңүз. Бул сиздин пайдаңызга айтып атат. Ай, мына ушактабагын, арам жүрбөгүн десе жаман көрбөңүз. Бул сиздин пайдаңызга айтып атат. Пайда эки түрлүү болот. Кийим-кече кийгизген пайда, курсагын тойгозгон пайда, дары-дармегин алып берген пайда. Бул убактынча пайда, утурумдук пайда. Бир пайда болот, түбөлүктүү пайда. Түбөлүктүү дозоктон, түбөлүктүү бейишке чыксын, түбөлүктүү дозоктон сакталсын. Мынандай пайда бар. Сизге айтып аткан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген насаатты айтып атат. Пайгамбарыбыздын осуятын айтып атат. Түбөлүктүү пайданы айтып атат сизге. Сиз утурумдук пайданы пайда деп түшүнөсүз, түбөлүктүү пайданы пайда деп түшүнбөй атасыз. Утурумдук пайда курсагыңыз токтугу, кийимиңиздин бүтүндүгү, үстүңүздөгү турак жайдыгы, бул утурумдук пайда. Кичине бар болосуз, кетесиз. Бирок түбөлүктүү сизге кайсы? Алланын аршынын көлөкөсүнөн жай алып берейин деп атат сизге. Алланын рахматынан жай алып берейин деп атат. Бейиштен жай алып берейин деп сизге бир жакшы нерсе айтып атса, бул өзүнүн сөзүн айтып аткан жери жок. Пайгамбарыбыздын осуятын айтып атат, аманатын айтып атат. Пайгамбарыбыздын динин айтып атат сизге. Урматтуу энелер, эже карындаштар, демек биринчи жоопкерчилик жүрөгүңүздө ишенимди оңдойлу. Өлгөндөн кийин жашоо бар. Өлдү, бүттү эмес. Мына кабырда жаткандардын бардыгы тирилер. Сиз 7 таянеңизди көрөсүз, 7 чоң атаңызды көрөсүз. Ыймандуу болсо эле бардыгын көрөбүз. Ошон үчүн тууганы бул биринчиси. Экинчиси периштелерге ишенейли. Сиз үйдө жалгыз эмессиз. Жаныңызда периште бар. Телефон көрүп атканда жалгыз эмессиз. Үчөөңүздөр көрүп атасыздар. Телефонду канчоңуз көрүп атасыз? Үчөөнү билесизби? Сиз үйдө жалгыз отуруп ойлоп атасыз. Атам көрбөй эле турат, апам көрбөй эле турат, күйөөм көрбөй эле турат, бала чакам көрбөй эле турат, мен каалаганын көрө берем депчи. Мейли, пайдаланайлы. Бирок арам нерселерге көзүбүздү толтурбайлы да, кулагыбызды арам нерселерге толтурбайлы да. Көз кулак аркылуу жүрөк толот. Жүрөк аркылуу көз аркылуу жүрөккө келет, кулак аркылуу жүрөккө келет. Мында катып калган жүрөктөн жаш чыгабы? Ушу ахиретти эстейби? Өлүмдү эстейби? Ар бир күнөө кылган сайын жүрөк караят. Ар бир жакшы амал сооп кылган сайын жүрөк агарат. Ошон үчүн периштелерге ишенейли. Биз жалгыз эмеспиз. Алла Таала периштелерди коюп койгон. Булар Аллаху акбар. 24 саатта 2 жолу алмаштырат. Азыр мисалы периштелер келген асырга чейин жазып атат. Ушулар асырга чейин жазып туруп кетет го, кыямат күнгө чейин келбейт ошол. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Бүт ассаламу алейкум. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Булар жазгандан кыянат кыла албайт. Ла югадиру сагира вала кабира. Аллах. Булар кичинекей чоңун дагы таштабайт, эч нерсени таштабайт. Бардык нерсени жасат. Эртеге Алланын алдында күбөлүк берет периштелер. Не деп күбөлүк берет? Мына амалдарды кылган деп күбөлүк берет. Урматтуу эне, эже карындаш, жакшы угуп алыңыз.
Периштелер күн сайын жазып атат. Мен айтар элем, күн сайын өзүңүз көзүңүз бир жолу айтып коюңуз. Периштелер, жакшылай жазып атасыңарбы деп коюң. Субханалла, жазгыла. Алхамдулилля, жазгыла тез. Аллаху акбар, жазгыла. Мына бүгүн мен ушактаган жокмун. Жазгыла, ушактаган жок деп жазгыла. Бүгүн мен бирөөнү дагы каргаган жокмун. Жазгыла, мени каргаган жок деп жазгыла. Мен саждамды жаздыңарбы? Зикиримди жаздыңарбы? Мына садака бердим, Алла үчүн бердим. Башкалар билбесе билбей эле койсун. Билгенин кереги дагы жок. Периштелер силер ушуну жазып койгула мына. Мен Алла үчүн бердим. Азмат периштелер менен кээдекче сүйлөшүп коюш керек. Биз иманыбызды бекемдепчи. Булар бар да, керамин катибин, я'ламуна ма таф'алун. Барды кылганыңарды билип эле отурат дейт. Алар узап кеткен эмес ал. Лаху муаккибат. Яйнанайын, Алла узакты эмес алар. Пайгамбарыбыз айткан, силерден үзүлбөйт деген. Эки учурда гана үзүлөт. Ажаткана киргенде үзүлөт, төшөк маселесинде үзүлөт. Ошондуктан не деди? Фа акримухум, фастахюхум. Периштелерди сыйлап койгула. Уялып койгула деди. Уялып койгула, периштелерден уялып койгула. Бир арам нерсени кылаардан мурда периштелериңден уялып кой, жаныңдагы периштелериңден уялып кой. Видеокамерадан уялбай эле кой. Башкалар ушу эки периштеден уялып кой. Пайгамбарыбыз айтат, уялып койгула деп атат. Сыйлап койгула, буларды сыйлап койгула. Кантип сыйлайбыз? Жакшы амалдар жаздырайлы. Булар кубанычты каралып барсын. Багымдаттан асырга чейин жазды, алып кетет Аллага. Асырдан багымдатка чейин жазат, алып кетет Аллага. Эртеге ушулардын баардыгы китеп болот дагы, автору сиз болосуз. Автору сиз болосуз. Алла Таала кыямат күнү ар бир инсандын өзүнүн китебин мынандай деп буйрук берет. Икра китабак. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Китебиңди оку. Саңа өмүр бердик 70 жыл. Саңа өмүр бердик 50 жыл. Саңа өмүр бердик 80 жыл. Саңа өмүр бердик 60 жыл. Ошол 60 жылдын ичинде жаздырган түнү күнү бардыгын ошо китебиңди оку дейт. Ката жазып койгон жокпузбу? Ашыкча кем жазып койгон жокпузбу? Сен кылбаганды жазып койгон жокпузбу? Оку китебиңди. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Өзүң бүгүнгө бирөөнү алып келип эсептештирген кереги жок. Өзүң эсептегенге жетиштүүсүн. Икра китабак. Китебиңди оку. Мынаке, ошолда зикир менен толтурган, дуа менен толтурган, жакшы амалдар менен толтурган, кайрымдуулук менен толтурган, кичпейилдик менен толтурган, насиха, жакшылык каалоолор менен толтурган, жакшы кулк мүнөз менен толтурган, ибадат менен толтурган, илим менен толтурган, дават менен толтурган, тахажжуд менен толтурган, дуа менен толтурган, аларга китеп оң жагынан берилет экен. Аларга китеп оң жагынан берилет экен. Оң жагынан берилгени бактылуулуктун белгиси, сол жагынан берилгени бактысыздыктын белгиси. Ошондуктан Алладан дуа кылып коелу. Я Алла, эртеге китебимди оң жагымдан бергин деп. Оң жагымдан бергин деп. Оң жагынан берген китепти эмне деп айтат экен? Охо. Ха умуқрау китабия инни зананту анни мулақин хисабия фахуа фи айшатин радия фи джаннатин алия кутуфуха дания кулу вашрабу бима амилтум. Ай, туғандар, оң жағынан берген болсам не деген бол? فأما من أوتي الكتاب بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا. Алем оң жағынан берілгендікі, ал айтат екен, оқуғыла менің кітебімді деп сыймықтанат екен. Мақтанат екен. Мына, ата оқыңыз, апа оқыңыз менің кітебімді. Қызым оқыңы, аялың оқу, бір туғаныңды оқу, досторыңды оқу. Ха умуқрау китабия. Мына. Айтат екен, мен ушыға ишенгеймін. Мен ушы китепке жолуға тұрған күнгі бекем ишенім бар эле дейт екен. Қара, шектенбейтін деді. Инни зананту анни мулақин хисабия. Бұл есеп китепке жолуғышыма Алла айтқан, пайғамбарымыз айтқан. Андан кейін алымдар пайғамбардың мұрасқаларына жеткірген. Китебіңді қолыңа тиет, китебіңе жолыққан күн келет. От ошоны оқу дейді екен. Алар қандай? Ана улуу неъматта болады екен. Жоғарғы даражада болады екен. Түбөлүктүү рахатта болады екен. Алла субхана ва таала жегиле ишкиле рахаттан кыла, амал кылганыңардын себебинен деген куш кабарларды берет экен. Кудайым сактасын, сол жакта берилсе не болот экен? Сол жакта берилсе шору курусун. Берилбей эле койгондо гана мага өкүнүч, билбейм, эмне деп жана. Эмне деген китеп, эсеп китебин билбейм дейт. Ошон үчүн урматтуу энелер, мынакей өлгөндөн кийин жашоого, тагдырга ишенейли.
пайгамбарларга ишенейли, периштелерге ишенейли. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акылдуу инсан, эң илимдүү инсан, эң даанышман инсан, эң боорукер инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын жоомарты, адамзаттын сыймыгы, ааламдын ыйыгы, калай калктын улугу, Алланын эң сүйкүмдүү, эң жакыны, кыямат күндө шафааттын ээси, Алла субханаху ва таалага эң жакын Мухаммадур Расулуллах. Эң адамзаттын билимдүүсү ким экен? Мухаммадур Расулуллах. Адамзаттын эң даанышманы ким? Мухаммадур Расулуллах. Эң боорукери ким? Мухаммадур Расулуллах. Ошон үчүн пайгамбарыбызга иман келтирип, пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүн, ар бир кылган амалын аракет кылайлы аткарганга. Бул иншалла ар бир эне, эже карындаш өзүнүн затына байланыштуу. Экинчиси, ар бир эне бала чакага жооп берет. Кызына жооп берет, баласына жооп берет. Ошон үчүн иншалла балдар көбүнчө ата талада болуп, ырыскы издеп кеткен болсо, эне көбүнчө ар бир баланын пейилин билет. Ата билбейт. Бул кызы, бул баласы кандай эмелери бар, кемчиликтери, жетишкендиги бардыгын билет эне. Ошон үчүн иншалла иманда тарбиялайлы. Эртеге биз өлгөндө аркадан дуа кыла турган бирөө калсын. Эртеге биздин атыбызды жаман аттуу кылбай турган бирөө калсын. Ошон үчүн иншалла энелер, эже карындаштарды угуп алыңыздар. Бул биз балдар кыздарыбызды жакшы тарбиялайлы. Иманда тарбиялайлы. Аны үчүн күн сайын үйдө таалим кылайлы. Кичине болсун дагы. Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан окуп бериңиз, Курандан окуп бериңиз, Курандын котормосу таржымаларын окуп бериңиз, Фазаилдан окуп бериңиз. Бактылуу үй бүлө, бактылуу бала, аз болсо да алхамдулилла дини үйдө кичине сабак болуп турсун. Өзүңүз намаз окуп үлгү болуңуз, жолук салып үлгү болуңуз, тазалыкты көрсөтүп үлгү болуңуз, тамак жегенде, киргенде дуаларга алхамдулилла үлгү болуңуз. Үчүнчүсү, мынакей дагы бир чоң жоопкерчилик. Бул сиздер алхамдулилла Кыргызстандын аялдарына жоопкерсиздер. Орта Азиянын аялдарына жоопкерсиздер. Бүткүл дүйнөдөгү аял затына жоопкерсиздер. Ошолорго кантип биринчиден дуа кылыңыз, экинчиден колуңуздан келишинче өзүңүздүн үйдөн тартып, айылдан тартып, ааламга чейин, ошолор аялдар кантип имандуу болот, кантип бейиштик болот, күн сайын пикир кылып дуа кылыңыз. Анан колдон келишинче алхамдулилла ошонун жол жоболору, аалымдар, шейхтер айткан жол жоболору бар. Ал жол жоболору кандай? Атаңызга жардам бериңиз. Агаңызга, иниңизге, күйөөңүзгө, балаңызга булар 5 убакыт намазды мечитте окусун, эртең менен суусун даярлап бериңиз. Алланын жолуна чыгып атканда төшөгүн даярдап бериңиз. Үйдө алар чыгып кеткенден кийин үйдүн куту болуп, үйдүн берекеси болуп, үйдө амалды үзбөй туруңуз. Кудай кааласа бардык соопко сиз шериктеш болосуз. Учуру келгенде алхамдулилла жолдошуңуз менен 3 күнгө даватка чыгып келиңиз. Дагы 3 күнгө бир топ өзүнүн эрежелери толгондон кийин 15 күнгө бир барып келиңиз. Мына ушул алхамдулилла карап Кыргызстандын ичинде дагы учур келет, алхамдулилла чет мамлекетке барып келиңиз. Мен жакында чет мамлекетте болдум эле, биздин немелер машалла бир устазыбыздын үйүнө барсам, ошол жерге Кыргызстандын мастурат жамааты барган экен да. Аллаху акбар, 18 жамаат чыгарышыптыр. Анан алхамдулилла ошол өтө чоң аалымдары бар айылда там беришиптир да. Булар машалла бул кыргызстандыктар аябай даияна деп коет да, мындайча айтканда аялдарында дагы даватчы мизажы бар экен дейт да. Эркектер эле дават бербей, аялдары да укмуш дават берет экен дейт. Кичине сөздөрдү үйрөнүп алыптыр, аз-маз урдуча, ошо менен эле дават берет экен да. Аябай жакшы мээнет кылышыптыр. Курсант болот экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Бирок өздөрүнө канча пайда болду, канча башкаларга, канча аялдар тооба кылды, канча аялдар жолук салынды, канча аялдар алхамдулилла намазга бекем болду. Кудай кааласа булар узак эмес. Бул жерде тартиптүүлүк менен алхамдулилла иш кыла турган болсок, өтө берекелүү. Алла таалам алхамдулилла ырыскыбызга да береке берет. Карап коюңуз. Алла таала дүйнөнүчү жакшы көргөнүнө ham жакшы көрбөгөнүнө экөөнө тең бере берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет. Ошон үчүн диндүү үй бүлө түзөйлү. Ынтымактуу үй бүлөдөн ынтымактуу мамлекет түзүлөт. Жараткан Алла субханаху ва кабыл кылсын. Суроолор да көп экен. Суроолорго иншалла өтөйлү. Эстегенде мен сиздерге иншалла бир зикирди бөлүшүп коеюн. Мына энелер, эже карындаштар, үйдөчү. Сиздер үйдө отуруп эле соопту кырсаңар болот да. Тирмизи шарифте риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан:
Man qal, kim aytsa deydi da, erkek ayol olsun, kim aytsa. Aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ilahen vahiden ahadan somadan lem yettehi sahibata ve la veleden. Uşunu 10 marrat 10 jol aytsa. Kutibe lehu kataballahu lehu 40 elf hasana, Allah aga 40 milyon sevap жазат deydi da. Uşunu 10 le jolu töşök jiyiştirip atıp öyle, je töşök salıp atıp öyle, tamak pişirip atıp öyle aytıp koysa bolot da. Dünyаны maqtap, biröөнү uşaqtagandan көрө, ушуну айтса жакшы да. А эртеге көзүңүз чачырап, бирөө сизге бир совап бербейт. А бунун баардыгын азыр алып койсок болот. 40 миллион совап жолдо жатабы. Да бир кайталап коюн, мына. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лем yettehi sahibata ve la veladan ve lem yekun lehu kufuven ahad. Бүттү. 1 minutта айтасы 10 жолу. Koyga, uyga su verip çöp salıp öyle aytıp koyalım. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын.